Байеде өткөн эл аралык мелдеште УКМКнын кызматкерлери күчтүү ондукка кирди. УКМК командасы Бириккен Араб Эмиратындагы мелдеште күчтүүлөрдүн ондугуна кирди. Бул туурасында УКМКнын басмасөз кызматы кабарлады. Дубайда өткөн эл аралык мелдеште Кыргыз Республикасынын УКМКнын 9-кызматынын атайын багыттагы жоокерлери катышкан Кыргыз Республикасынын курама командасы финалдык 8-орунду ээледи. Мелдешке үй элеринен тышкары АКШ, Россия, Франция, Бразилия, Таиланд, Пакистан, Сербия, Сауд Арабия королдугу, Армения, Нигерия, Шри-Ланка жана башка мамлекеттердин атайын багыттагы командалары катышышып, жалпысынан 22 өлкөдөн күчтүү 34 команда катышты. Дубай полициясы уюштурган иш-чарада жеңүүчүлөр тактикалык машыгуулар, чабуулдар, куткаруу иштери жана тоскоолдуктардан өтүү боюнча болду. Мелдеште жоокерлер шарттуу жарадар болгон жолдошторду эвакуациялоо боюнча командалык тапшырмага да зор маани берилип, бардык сыноолор кемчиликсиз гана эмес, мүмкүн болушунча убакытка байланыштуу тезирээк өтүшү керектиги каралган. Адистердин айтымында мындай эл аралык мелдештер атайын даярдыктагы аскерлер үчүн зарыл жана пайдалуу болмокчу. Анын ичинде атайын күчтөр тажрыйба алмашууга, коопсуздукту камсыздоонун заманбап ыкмаларын изилдөөгө шарт түзүлмөкчү. المنافسة الشيقة نعم. شوف الآن هنا 4 أهداف أخرى. الهدف الأول يروح، الثاني يروح، ومخزن واحد، مخزن واحد، نعم مخزن واحد، برافو. يروح رقم جيد، رقم جيد، ناصر مخرج لا تغير الحفرة هي المسدس، ولكن ينتظر هناك واحد من زملائه يساعد، واحد من زملائه يساعد في حماته. يلحقهم الآن وهذا رقم جميل، رقم جميل نعم القرطبي في دقيقتين و36 وفي هذه